Саламатсыңарбы? 7-класстар үчүн информатика сабагы. Бул сабак Сорос Кыргызстан фонду тарабынан каржыланган. Информатика 7-9 класстар үчүн окуу китебинин негизинде даярдалды. Окуу китебинин авторлору Сыбулина, Самыкбаева, Беляев, Осипова жана Мамбетакунов. 3-бөлүм компьютер жана программалык камсыздоо. Сабактын темасы маалыматтардын тиби жана алар менен болгон амалдар. Сабакка киришүүдөн мурда окуу китебиндеги шарттуу белгилерди эске салабыз. Эсиңе тут, маанилүү маалымат. Аны жакшы эстеп калуу керек. Бул кызыктуу тема боюнча кошумча маалыматтар. Аныктама, жатка билүү керек болгон теориялык маалыматтар. Суроолор жана тапшырмалар. Окуу китебинин түшүндүрүүчү текстинде өзүн-өзү көзөмөлдөө үчүн тапшырмалар. Ал эми компьютердик практикум, компьютерде өз алдынча аткаруу үчүн тапшырмалар. Python тилиндеги негизги маалыматтар типтери. Өзгөрмөлөр менен болгон аракеттер алардын типтеринен көз каранды болот. Int бүтүн маанилер, float чыныгы маанилери, бөлчөктүү бөлүгү менен сандар. Bool логикалык маанилер, true чындык, ооба же false жалган, жок. Else символ же символдук сап. Башкача айтканда символдордун чынжыры катары болуп эсептелет. Python тилинде арифметикалык амалдарды аткаруу үчүн эки жаңы операторду белгини карайбыз. 2/ сандарды бөлүүдө сандын бүтүн бөлүгүн алууга колдонулат. Процент белгиси бөлүүдө сандын калдыктуу бөлүгүн алууга колдонулат. Python'да каалагандай арифметикалык амалдарды аткарса болот. Арифметикалык амалдардын белгилери: кошуу, кемитүү, көбөйтүү жылдызча белгисинде жана бөлүү 1/. Ал эми даражага көтөрүү 2 жылдызча түрүндө берилет. Мисалы үчүн x-тин квадраты деген санды x 2 жылдызча жана 2 деп белгилейбиз. Арифметикалык амалдар математикада колдонулган иретте эле аткарылат. Көбөйтүү жана бөлүү, кошуу жана кемитүүдөн мурун, ал эми кашанын ичиндеги амалдар анын сыртындагы амалдардан мурун аткарылат. Python'да бүтүн сандар int оператору менен белгиленет. Бардык чыныгы сандар float оператору менен берилет. Анын ичинде бөлчөк сандар да болот. Мисалы, a 10го барабар, b 3гө барабар. С натыйжаны алуу үчүн 10ду 3гө бөлүү керек. Print с барабар с-га дейбиз. Мында с 3 бүтүн мезгили 3 деген 10дук мезгилдүү бөлчөктү алабыз. Эгер натыйжаны чыгарууда int операторун жазсак, программа сандын бүтүн бөлүгүн гана чыгарат. a 10го барабар, b 3гө барабар, с 10дон 3гө бөлгөндөгү натыйжа. Демек print с int с деген оператор киргизебиз. Мында с 3гө барабар экенин көрсөттү. Int операторунун жардамында биз сандын бүтүн гана бөлүгүн алдык. Эгерде натыйжага float оператору коюлса, жообу төмөнкүчө болот. Жанакындай эле a 10го, b 3гө барабар натыйжа 10ду 3гө бөлүү керек. Мында float бүтүн бөлүгүн чыныгы санды алуу керек. С 3 0гө барабар деген натыйжаны алабыз. str оператору англис сөзүнүн string, сап деген сөзүнүн баштапкы 3 тамгасы. Чыныгы сандарды символдук сапка айландырат. Сап түрүндө жазылган сандарды кошкондо алар удалаш жазылып калат. Мисалы, a str 10,125ге барабар, b str 353,32ге барабар, с аны bга кошуу керек. Мында символдор удалаш жазылып калышы керек. Натыйжа 10 чекит 25 353 чекит 32. Биздеги берилген a жана b сандарын кошуу удалаш, башкача айтканда удалаш жайгаштырды. Ондук эсептөө системасынан башка эсептөө системаларына өтүү ыкмалары. Bin OTX функциясы санды ондук эсептөө системасынан экилик эсептөө системасына өткөрөт. Hex OTX санды ондук эсептөө системасынан 16лык эсептөө системасына өткөрөт. Oct OTX ондук эсептөө системасынан 8дик эсептөө системасына өткөрөт. Ал эми int OTX башка эсептөө системасынан ондук эсептөө системасына өткөрөт. Python тилиндеги көптөгөн стандарттык функциялар кызматтары боюнча топторго
модулдарга бөлүнгөн. Мисалы, математикалык функциялар maze модулунда, сүрөт тартуу үчүн функциялар turtle модулунда, кокустук сандар менен иштеген функциялар random модулунда топтолгон. Керектүү функцияларды колдоноордо тийиштүү модулду жүктөп алуу керек. Ал үчүн import командасы колдонулат. Мисалы, математикалык модулду кошуу үчүн программага төмөнкү кодду киргизебиз. Import maze. Ал эми функцияларга кайрылуу үчүн чекиттик жазуу колдонулат. Алгач модулдун атын, чекиттен кийин функциянын атын көрсөтүү керек. Print maze checked cell equals. Төмөнкү таблицада maze модулунун негизги кээ бир функциялары берилген. Тегеректөө int x чыныгы санын калдык бөлүгүн алып салуу менен бүтүн санга айландырат. Бул стандарттуу функция болуп, аны иштетүү үчүн maze модулун жүктөө зарыл эмес. Round x чыныгы санын эң жакынкы бүтүн санга тегеректейт. Round n x санынын чекиттен кийинки n белгиге чейин тегеректейт. Бул стандарттуу функция. Аны иштетүү үчүн maze модулун жүктөө зарыл эмес. Floor мында санды төмөнкү жакка тегеректейт. Мисалы, floor 1,5 барабар 1 минус 2ге төмөнкү жакка тегеректейт. Cell санды жогорку жакка тегеректейт. Мисалы үчүн 1,5ти минус 1ге чейин тегеректейт. ABC x абсолюттук чоңдук сандын модулдан чыгарат. Бул стандарттык функция. Тамырлар жана логарифмалар square санды квадраттык тамырасынан чыгаруу. Логарифма натуралдык логарифм. Логарифм x b амалды аткарып жатканда логарифмдин негизи b деп алынат. Экспоненциалдык чоңдуктагы сан. 2,7ге барабар орточо эсепте. Тригонометрия синус x. Синус x радианда көрсөтүлөт, косинус x радианда көрсөтүлөт, тангенс x тангенс радианда көрсөтүлөт, косинус x кетангенс x-ты тангенс x-ка көйткөндө 1ге барабар болот. Ошондуктан кетангенс x барабар 1 бөлүнгөн тангенс x-ка барабар. Бул биздин бүгүнкү маалыматтардын тиби жана алар менен болгон амалдар сагыз болду. Сагыз ушуну менен аягына чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта калгыла.